Эми ошол Куран деп айтып атабыз. Эми ошол Куранды кандай жол менен биз балдарыбызга, келечек муунга жаттатсак жеңил болот. Азыр ошо жаттатуу жолдору дагы ар түрдүү болуп атпайбы? Анан дагы бир ошого кошумча эле суроо, анан жаттап аткан балдардын жашы дагы кандай болуш керек? Мисалы, эми динден маалымат алып, кээ бирөөлөр жаттайын деп аткандары бар. Ушул туурасында кандай дейсиз? Негизинен тажрыйбада жаш кезегинен жаттаган жакшы. Анан уламалар тарыхтарын окусаңыз деле 7-8 жашында жаттаган, 12 жашында жаттаган деген тарыхта, ошол уламалар тарыхында ошол көп кездешет. Бирок Алла Таала кадыр. Мисалы, Адам алейхиссалам топурактан жаратты. Ошондой эле Иса алейхиссалам атасыз жаратты. Калган элди ата энеден жаратып атат. Алла Таала бул жашы өткөндөн кийин деле Алла Таала мүмкүнчүлүк берсе жаттап кала берет. Ушул биздин атабыздын устазы Абдусамин Дамла деген киши болгон, өтө аалым киши болгон. Ошо киши 53 жашында Куранды жаттаптыр. Бул эми бул керемет да, бул эми өзүнчө. Бирок жаш чектелбейт. Мен карып калдым деп аракет таштап жалкоолук кылбаш керек, аракет кыла бериш керек. Бирок эми келип аткан жаштарга, жаш муундарга эртерээк аракет кылып, жаш кезинен ошо тили чыккандан эле Куранды аяттарын ооз-эки түрүндө окуп, эгерде өзүнүн колунан Куранды мыкты окуш келбесе, азыркы күндө эми өнүгүп кетти. Каражаттар. Мисалы, азыр YouTube'га кирсеңиз, башка жакка кирсеңиз, арабтын мыкты карылары, мисалы Айман Сувейт дегендей, ушул күндүн имамы Жазариси деген атты, намды, лакапты беришип атат карылар. Ошондой улуу кишилер бар. Андан тышкары Макраату Шамия деп, мисалы мен өзүм көп угам. Ошол Макраату Шамияда Усман Абдукадир деген киши бар. Ошол жаштарга, ошол шагирттерге Куранды талкин кылып окутат. Ошо окшогон чоң карыларды жаштарга кырааттарын угузуп жаттатсак жакшы болот. Себеби жаш кезинде баягы тилдин келүүсү жеңил болот да. Жаш баланы кайсыл жакка бурмаласаңыз, ээрчигендей Куран жагынагы тили жеңил болот дагы. Ошол өзүңүз Куранды жакшы билбесеңиз, ошо балдарга ошол чоң карыларды, кырааттарды угусаңыз, жаштыгынан тажвидке тили ылайыктуу болуп чоңойсо, өтө пайдалуу.